Санаға салып менің түшіме кірді. Сабаған күнде içindeki yaşamazır. Kaderin geçireni geçegi bil. İstesem mezilimin not bulguyum. Canım geçirilmez bilenim bunu. Miligun aradan ay yıllar ötüda. Men senin mahabatın bari bir suyum. Erkem ay Deçelim seni Erkelememi Kayrılıp gerici geçirip beni Эркем ай. Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналының көрүүчүлөрү, бардыңыздарга салам. Бул жолу дагы биз элибиздин ичиндеги элдик таланттарды сиздердин алдыңыздарга көргөзгөнү алып чыктык. Буюрса, менин сол жагымда Мадина, ал эми оң жагымда болсо Нурила. Бүгүн сиздерге жагымдуу маанай тартуулайбыз деген ишеничтебиз. Биздин каналдан сөз түрдө алыстабай, алдыңкы мүнөттөрдө кызыктын баардыгын чогуу көрүңүздөр. Биз болсо баштадык. Достор, бул гитарист кыздар көпчүлүгүңүздөргө таанымал болсо, көпчүлүгүңүздөр билбейсиздер болуш керек. Ошон үчүн бүгүн биз сиздерге тааныштырабыз. Мадина, канча жаштасың сен? 18. 18 жашта, Нурила? 20 жашта. Экөөнүн Instagram баракчасында гитара менен ырдап эле, ошол өздөрүнүн таланты аркылуу эле элдерге бир аз да болсо акырындап таанылып келе жаткан учуру. Бүгүн болсо кененирээк тааныштырам, анан ырларын сиздерге кененирээк озганга аракет кылабыз. Мындайча айтканда, бүгүн Нурила менен Мадинанын ортосунда батыл болот тургандар. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө кызык болот. Биз маегибизди баштадык. Так, Мадина 20 жаштасың. Ой, 18 жашта, Нурила 20 жашта. Бияктан баштайбыз, неме? Улуудан баштайбыз го. Кыздын 40 жаштылыгы дегенсем, эки өртен кыз экенсиңер. Нурила, көптөн бери ушул гитарада ойнойсуң. Эмне үчүн гитарада ойнойсуң? Эмне үчүн комуз эмес, аккордеон эмес? Билбейм. Гитарада ойногон үчүн гитарада ойносом керек, наверное. Мына өтө логикалык, философиялык деңгээлде жооп берди. Гитарада ойногон үчүн. Жок, эмне үчүн? Жаккан үчүн да, Рахмат. Мадина бул суроого кандай жооп берет экен? Гитара кызыккан үчүн гитара менен ойнойм. Гитарада ойнойм. Рахмат. Достор, экөөнүн тең жообу аябай кызыктуу болду. Негизи канча убакыт болду ойноп атканыңызга сизге, Нурила? Мен 8 класста үйрөнгөм. 8 класста. Сиз канчанчы класста? 6-7 класста. 6-7 класста. Ким үйрөткөн силерге? Мен өзүм эле самоучка, YouTube'да гончу слух менен. Тоже. Анда биздин көрүүчүлөр силерден эмнени күтмөк эле? Силерден музыканы, ырдаганды күтүшөт. Мен Instagram баракчаңарды карап чыктым экөөңөрдүн теңчи, анан көбүнчө ошол кайгылуу, моңдуу ырларды экөөңөр тең көп ырдайт экенсиңер. Эмне болду эле? Жаш эле туруп сүйүүгө кабылдыңарбы? Жүрөгүңөр жараландыбы? Жигитиңер таштап кеттиби? Ошол боюнча. Эмнеге кайгылуу, моңдуу ырлар деген? Бүт бар болгондо коюйм. Тамаша. Билбейм, ошол аркылуу может негативди чыгарабыз. Ичиңердеги негативби? Ошончо негатив бар ичиңерде? Прям күнүгө. Жок, күндө ырдабайбыз да биз кээде мындай зергип отурганда же кайгырганда ырдап калабыз. Булго кайгырып ырдап аттыр, ичинде негативдер толуп кетип, анан негативчилерге ырдап берип аттыр. Сизче? Эмне үчүн кайгылуу ырлар? Сага комментарийге да жазып калышат. Көзүңдө бир кайгы муң бар экен. Эмне сенин жашооңдо мындай ошондой нерселер болуп өткөнбү деген сыяктуучу? Ошондойбу? Андай деле болгон эмес. Мен көрүнүшүм эле кайгылуу да негизичи, бирок жашоодо күлүп эле жүрүп, анан ырдап видеого тартканда кайгылуу болуп калат. Шаңдуурлар эширде албайм да. Шаңдуур меники эмес да, стиль может. Стиль ошондой кайгылуу турбайбы, Негизи жигитиңер барбы силердин?
Болгонбу ошого кайгырып атасыңарбы? болгон, бирок болгонго чейин деле ушундайлар ырдачу. Болгонго чейин деле кайгырып. Сиздикичи жигитиңиз барбы? Эми мен кызыгып сурап аткан жокмун. Бул жакта телекөрүүчүлөргө бул нерсе кызык да. Комментарийге жазат, жигиттери бар бекен, аккаунту кандай экен деп. Достор, аккаунтту бул жакка жазып коебуз экөөнүн тушуначы. Андыктан Instagram аккаунтуна өтүп, ал жактан дагы башка да ырларын ошол жактан көрсөңөр болот. Жигитиңиз барбы? Жок, жигитим жок. Рахмат, кетип калайын. Анда достор, азыр экөөнү батыл кылабыз. Кимдин ырдаганы кимге көбүрөөк жаккан болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыздар. Биз жеңүүчүнү аныктап, чет өлкөгө путевка беребиз. Кайсы өлкөгө деп ойлонуп аткан болсоңуздар, Сирия өлкөсүнө беребиз. Андыктан утуп алганга аракет кылыңыздар, Сирия. Кимден баштайбыз анда? Улуудан баштайлы. Улуудан баштайлы. Кайсы чыгарманы ойноп бересиз? Каравачы деген чыгарманы ойноп берейин. Каравачы? Кимдики экени белгисиз, бирок караба. Карабачы антип мени караба, кайрадан жүрөгүмдү жаралаба. Унутам деп өзүмдү өзүм алдап келем, үзүлгөн үмүтүмдү кайрылама. Сүйгөнүм бар, кечир мени садаган, жүрөгүмдү арнаганым башкага. Кичигип биз бул жашоодо сүйүүдө, өкүнбөйм өзүмдү өзүм кыйнабай. Өкүнбөйм өзүмдү өзүм кыйнабай. Ай, браво, браво. Прям ойго салып кеткен сразу элечи. Анда током деген сыяктуу. Анда Мадина. Сен кайсы ырдап бересиң? Каныбек Абдыкеримов байкебиз менен Нурия эжебиздин Сагындым мен деген чыгармасы. Кабыл алып коюңуздар. Кабыл алып коюңуздар. Издедиңби бир жүргөн жолдорду басып, куса болуп, көзүмдөн жаштарың тамып, эстедиңби айрылган ошол мүнөттү ыйга толгон, эзилген эрксиз жүрөктү сагындым мен сени жаным, сагындым мен күтүп
кол чабуулар. Баракелде. Достор, эгерде сиздердин араңыздарда сүйгөнүңөр таштап кетип, жашоодон кыйналып жаткан болсоңуздар, анда биздин программага кош келипсиздер. Прям сиздер үчүн экен бул жакта кайгы, муң, кайгырып атабыз. Так, ким каякта окуйт, ошол боюнча. Сиз эмне жумуш кыласыз, каякта окуйсуз же ошол боюнча да? Мен лешмейкерге окугам. Бирок иштей алган эмесмин. Азыр безработный деп коеюн. Жумуш. Азыр активдүү жумуш издөөдөмүн. Жумуш болсо чалыңыздар деп элечи. Карантинде баягы жумуштардын баары токтоп барыбыз үйдө отуруп калбадык анан. Азыр ошол боюнча үйдө отурам. Эчтеке кылбай эле. Эркелеп эле деп коюңуз. Түшүнүктүү. Сиз эмне жумуш кыласыз же окуйсузбу? Мен окуйм. Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Avalon сайтында баары жөпчөнөкөй. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүп алгач катталыңыз, андан соң инвестор катары акча салыңыз. 24 саат 7 күндө кылып жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Avalon сайты баары жөпчөнөкөй. Мураталы Күнкеев окуу жайында 1-курста окуйм. Кайсы тармакта? Эстрадный вокал. Жакшы. Эми мындай экөөңөрдө тең талант бар экен, экөөңөрдө тең үн бар, гитарада ойнойсуңар. Ырчы болоюн деген ойлор барбы, жокпу? Же мындай өзүңөр үчүн эле ырдап коюп, үйдө күйөөңөргө ырдап берип коюп, балаңарга ырдап берип коюп эле жашайын деген ойлор бар кандай? Негизи мектепти бүткөндөн кийин ошо окуу жайга тапшырам деген. Анан үйдөгүлөр каршы болуп тапшыртпай койгон. Кийин башка жакка тапшырганда деле баягы кызыккан нерсеңе кызыгып кетер экенсиң. Азыр продюсер издеп жүрөм деп коеюн. Намекти. Ооба, жакшы продюсер болсо, мен түшүнгөн, баягы экөөбүздүн ойлорубуз бир жерден чыккан продюсер болсо, чыгайын деген ойлор бар. Азыр үйдөгүлөр көнүп калды ошо. Уже эме ырчы болор деп. Баягы музыканы эле кетчү деп. Түшүнүктүү. Анда продюсерлер мынакей алдыңыздарда Нурила турат. Алып чыксаңыздар, бул жөн эле Кыргызстан жарып кетчү дейле болуп турат. Сиз дагы продюсер издеп атасызбы же продюсер таап алгансызбы уже ошол боюнча? Жок, мен продюсер таап элекмин, бирок азыр шашпай эле окууну бүтүрүп, может 2-курстан баштайм го. Азыр жаштап вокал алып, бир аз өнүктүрөйүн анан чыгам. Өзүңүздү таптап туруп анан маарага коюп турбайсызбы, чуркайт турбайсызбы? Түшүнүктүү. Буюрса сахнадан көрөт турбайбыз да, анда экөөңөрдү тең эле экрандардан, интернеттен көрөт экенбиз. Бирок мына бүгүн сиздердин алдыңыздарга чыгып, өздөрүнүн талантын көрсөтүп атышат. Анда кийинки чыгармага өтө берели анда, Мадинадан баштайлы. Анда эмесе кыздын 40 чачы болот демекчи. Мадинадан баштайлы. Түркчө ырдап берейин. Анласана деген. Анласана, Анласана дегенде түшүнөсүңбү деген эме эле? Ошондо кандай окуат? Ошондой эле окуат. Мен деле түшүнбөйм негизи түркчө. Teşekkür ederim anda. Жатта ал элер да. Ушуну түшүнгөндөр достор алдына комментарийге жазып коюңуздар, Анласана деген. Kendimi sır aldım. Çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancın var, gel etme nazlı güneş. Sensin gönlüme eş, beni biraz anlasana. Ölürüm aşkına yar, ölürüm diyar diyar, beni biraz anlasana. Oh, sarıl bana, beni biraz anlasana. Oh, sarıl bana, beni biraz anlasana. Калып калсаң, Баракелде, түркчө сонун ырлар бар экен да көрсө. Сиз кайсы ырды ырдап бересиң? Бираз шаңдыраак ырдайын, Ошондой кылат окшойбуз.
жүрөгүм ооруп кетти. Адаттан тышкары негизи мен деле ошондойм, жайырларды да жакшы көрөм. Буй-буйду. Сиздер үчүн жок, буй-буй эмес. Булуттардай деген чыгармасын ырдап берейин. Кетти анда. Адамы жок тоолордун арасында, арамы жок махаббат таласында, калкы учкан көктөгү булуттардай учкум келет айылсага карай, булуттардай булуттардай учкум келет айылсага карай, булуттардай булуттардай учкум келет айылсага карай. Вокалист болуп кеткенсиң. Тамаша. Шаңдор жарышпайт экен. Жок, сонун эле болот экен. Шаңдурда сал эле болот турбайбы? Негизи канча бир туугансың сен? Сен менимче кичинекей окшойсуң, эң кичинекей. Жок, 5 бир тууганмын. 3 байке. Шашылышсың го? 3 беле 5 беле деп. 5 бир тууганмын, 3 байкем бар, 1 сиңдим бар. Перед последний. Үчүүгө жакын турбайсың. Сизчи? 2 бир тууганым, 1 сиңдим бар. Болду. Эгерде сиз сүйүктүүңүзгө жолуга турган болсоңуз, же бизнес жолугушууңуз болсо, же жон гана досуңуз менен келип, жагымдуу атмосферада отургуңуз келсе, анда Simit House'у сунуштайбыз. Достор, азыр биз оюн ойнойбуз. Improvisation деп аталат. Импровизация кылышат азыр экөө тең. Бул оюндун шарты эң жөнөкөй эле. Мен азыр кыргыз алфавиттеринен бир тамга айтам. Ошол тамгадан баштап ырдап кетишиңер керек. Ким ырды таппай кала турган болсо, ошол таппай калат. Ошон үчүн тапканга аракет кылгыла. Мен упай менен санайм. Анан эгерде кимдеги утулуп кала турган болсо аягында, ошол утулуп калат. Анда баштадык анда. Так, биринчи кимден баштайбыз? Улуусу, сулуусу деп туруп, Нуриладан баштайбыз. Даярсызбы? Мягкий знак. Эле тамаша. Бы тамгасы. Буралып баскан маралым, бурулуп мени карады. Билбейсиздер да булар да? Жок, ырдай бер. Биз билбесек билбей калалы. Сен билсең болду. Буралып баскан маралым, бурулуп мени карадың, булугуп сырым айта албай, бурк этпей артта барат. К тамгасы. К. Geçirip koy sezimimde oynadın. Ч тамгасы. Чудан ыр барбы? Ооба. 1 2 Чырчыштаным деп баштайт. Чудан ыр жок. Чынара деген ыр бар. Чынаранды чакырды. Ошолбой калды. Давай. Башкарып тап бул. 5ке чейинсиң. 1 2 Чынаран деп чакырсам чыкпай үйүңдөн. Чынар мага ак сүйүң барбы көңүлдөн. Чырмадың чынжырлап байылап сүйүңдү. Чынын айтчы, Чынара кимде көңүлүң? Чынара деп кыркойсуң. А тамгасы. Ай жүзүң келишкен, жашоомдо жары. Аккордун койдум. О тамгасы. Ох жаным келчи келчи. Может, акцент бол. Жөн башка.
Окчанымбы же акчанымбы? Огыл кое береличи. Окчаным кетти анда. Удан укчаным дейт. Убайым тартып алыстан унутуп бардык нерсени сарору болуп ансыз да сагындым тулган жер сени сарору болуп ансыз да сагындым тулган жер сени Сы тамгасы. Санага салып менин түшүмө кирди. Садагам күнүм болуп күлмөңдөп тийгин. Кайдасың айтчы деги ашыгыма. Не деп койдуңуз? Кыскасы кетти. Шы тамгасы. Шаршама тек шаршама. Аккорд билбейм, бирок таптым. Мен кетти анда. Акапелла делер деп саларыч, гитара билбейт. Эгерде гитара болбой калса, анда акапеллар дашыңа керек болот. Аябай түшүндүрүп айттым окшойт силерге. Үй тамгасы. Үйдөн. Үйүңө келемин дейсиң. Үйдөн эр жокко дейм. Үйдөн жок экен анда. Сен Кечпөй жанат деген бир отрывок бар болчу, бир жерде. Билбейм. үйдөн анда. Өзүң айтып. Антапат амалырды. Үйдөн эр жок. Үйдөн жок, Шаршаман ырдай бер анда. Үйдөн жок экен анда. Так, өзүңөр көрдүңөр, экөө тең аябай мыкты экен, ырларды аябай эле көп билишет экен. Достор, азыркы оюнда ким активдүү болуп, ким жакшы ойноду десеңер, аны дагы комментарийге жазып койгула. Импровизация оюнунун жыйынтыгын сиздерден күтөбүз. Эл тараза эл сынчы дейт. Андыктан силер калыс оюңарды айткыла. Силердин өзүңөрдүн мындай жазган ырыңар жокпу? Жазган же болбосо чыгарган обонбу? Жок, кандай кээде ушу чыгаргым келет. Может, немен болсо, билимим болсо чыгармакмын да. Сиз билим алып атыптырсыз, сизден чыгайын деп атабы кандай? Ал билимге карабайт го. Табияттан деле берилет деги өркүлөрдөчү. Анан ошол. Анда биз жеке чыгармаларга өтө берели. Жана батыл болуп аткан кимдин кезеги, сиздин кезегиңиз келген, Кайсы ырды ырдап беребиз? Самат Уланбековдун Кечир деген ырын. Бүгүн только Кечир деген ыр бар деп. Кечирчи күнөлүү болсом, кезинде барктай албай сен азапка салып койсоң. Түшүнчү күнөлүү болсоң, түбү жок түйшүктөргө жаным сени салып койсоң. Күнөлүү болсом деле келейинби, же сенсиз ыйлап жүрө берейинби? Кечиргис жүрөк сенде, дарты көп жүрөк менде, калп эле күлө берейинби? Алыстан сүйө берейинби? Ал олоп күйө берейинби? Саламатсыздар деле. Анда Мадина. Алтынай Диана ырдайт, Жамгыр деген ыр. Төрөлүктей алыстан калың булут сагынып тоо үстүнө карайт бизди кыйналып куусалыктан. Шатырап төгөт жамгыр, булуккансып нөшөрлөгөн жамгыр, жагат мага уктаган сезимимди, козгойт кайра сырдашып жамгыр менен, тургум келет жүрөктү мыкшып туруп, анан коюп
Достор, мына ошол менен бүгүнкү батылыбыз соңуна келип жетти. Мадина утту же Нурила утту, аны сиздер жазасыздар, комментарийге сөз түрдө пикириңиздерди калтырып, дагы да болсо ошо элдин ичиндеги таланттуу уул кыздарыбызды алып чыкканга аракет кылалы. Мен буга чейинки чыгарылыштарда дагы айтканмын. Калыс болгонго аракет кылам, колдон келишинче элдин ичинде жүргөн мыкты мындай чыныгы таланттарды алып чыкканга аракет кылабыз дагы да болсо. Эми бүгүнкү программанын негизги максаты ушул болчу, силерге кыздардын талантын көрсөтүү болчу. Силерге жакты деген ойдомун. Сөз түрдө лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жана видеону башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыздар. Азыр болсо биздин эки сулуудан сиздердин жүрөгүңүздөрдө ар дайым сүйүү жашасын деп, сүйүүнүн керемети. Көрөшкөнгө толуу акын бар түшүнчү түшүн. Ойлоктой болгон эрдиңден сенин өңүңдө эмес, күндөсү түшүмдө экөөбүз алек таанышканда сүрдөп, жада калса жаным, сурабаптырмын атын кимде. Сүйүүнүн керемети экөөбүз адил таанышканда сүрдөп, жада калса жаным, сурабаптырмын атын кимде. Сүйүүнүн керемети курулган жерде өскөн гүлзардай, колумду сунуп кызыгып турду. Өзгөрүп деги кетпесем болду, сүйөм дешиңди угалбай. Экөөбүз алек таанышканда сүрдөп, жада калса жаным, сурабаптырмын атын кимде. Сүйүүнүн керемети экөөбүз алек таанышканда сүрдөп, жада калса жаным, сурабаптырмын атын кимде. Сүйүүнүн керемети Сүйүүнүн караматы. Көрүшкөнчө достор. Кармашым керек, Биринчи мен ырдайм азыр. Высё. Кеттик анда.